Могу жерден азыр сиз да көтөрдүңүз коронавирус вопрос боюнча. Мен да мурда сүйлөгөн айымдагы ошо коронавирус боюнча айтып кетти. Мен жана айткандай маалыматты изилдеп, маалыматты ар жактан карап изилдей турган мындай профессионально иштеген адам катары жана айттым. Мен да ошол экини жакшылап карап көрдүм. Акыркы күндө мени абдан чочутуп атат бул. Азыркы болуп аткан саясий проблемалар азыркы монун баардыгы биякта калган турат. Бир мүнөттүн ичинде мен кыскача айтып кетейин. Качан пайда болду коронавирус? 19 декабрда первый больнойлор чыкты Ухань шаарында, Хубей провинциясында. 11 миллион, 12 миллионга жакын эл жашаган эң центральный Кытайдын жеринде. Аны болсо кытайлык бийликтер жөн эле грипп, андай мындай эмне чыгарып атасың, эгер биз өнүп аткан мамлекет бул тесттин берет деп жапкан аракет кылды. Аягынан декабрдын аягында 29-тарында уже айла жок, анан кийин аны признали. Новый вирус деп, коронавирус деп. А бир азыр интернетти карап көрүлөчү. Ар кандай альтернативный источниктерди окуп көрүлөчү, карап көрсөңөр. Мына Америкада кече бир телевидение каналда сүйлөп атат. Бир Кытай улутундагы. Никакой не коронавирус дейт. Это какая-то биологическая бир лабораториядан чыккан болезнь дейт. Контролдон чыгып кетти дейт. Азыр айтып аткан жанагы 2450 киши каза болду мына бүгүнкү күнгө карата статистика боюнча. 81 миң киши пораженный деп атат. Айтып аталар 250 миллион карантинде турат Кытайда. 1,5 миллион өлдү. Жок, 1,5 миллион вируска жуктун, 50 миллион өлдү көбүрөөк. Ошол жерде крематориялардын бар тең күнү түн иштеп 49 крематорий күнү түн иштеп бүтө албай өртөп деген маалыматты ачык айтты. Американын аудиториясына айтты. Аякта Америкада биздикинен да катуу мыйзамдар бар. Эгер умышленный клевета кылып, умышленный башка эмени элди үркүтүп, коркутуп, паника алып бара турган болсо жооп бересиң айдан. Ал билиш керек ал киши, американский аудиторияга айтып аткан киши. Ошондойду айтып атат. Экинчи дагы фейк дагы информациялар кетип атат. Ал мондо болгон, ал жанагы тиги капсула жарылып кетип ошол жерден көп киши өлгөн, азыр ичине чийирип атат, өлүп атат, камап атат, кече эмелер чыгып атат. Прям заколачивают двери. Билеген этаждар менен эшигин бийликтерге жапкыда эшикке чыкпайсыңар деп туруп, сыртынан мык уруп туруп, досканы уруп кетип атышат. Бул эмнеге алып келет? Анан мен ойлоп көрдүм. Биякта эмне болот бизде? Мына 20-сынан баштап Гилеген Россия чегарасын полностью жапты Кытай граждандарына. Полностью жапты. Авиация, железнодорожный, автомобильный транспорт, бүт чегараны, любой визаны кетирбейт. Только транзит менен кеткен аэропортко адамдарга макул берди. Андыган аэропорттон келүү, түшүп ошол аэропорттон кетип кала тургандарга уруксат берди. Калгандарын баарын жапты. Эмнеге Россия жапты? Эмне үчүн 19 декабрда жапкан жок? Эмне декабрдын аягында билгенден жапкан жок? Эмне январь ичи жапкан жок? Эмне февраль ичи жапкан жок? Именно азыр жапып атат. Значит, что-то серьезно болуп аткан көрүнүп атат. Кече Всемирная организация здравоохранениянын жетекчиси эме кайрылды. Тиги жок, мамлекет жок, эмеге билдирүү кылды. Анан бүт дүйнөдөгү мамлекеттердин өкмөт башчыларына кайрылуу кылды. Азыр дагы убакыт бар, бул өтө коркунучтуу проблема. Эгерде биз баары биригип алып туруп, чара көрүп, азыр муну токтотуп калганга биздин азыр мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ушул мүмкүнчүлүктү азыр убакытты кетирбей камап кала албасак, эртең чатак болгон турат. Чоң проблема айланган турат, дүйнөлүк проблема айланган турат деп кабыл алды. Значит, мул айткандан кийин айтылбаганы андан чоң проблема экени байкалып турат. Ошондон мен жанагы резолюцияга ушул маселени министр здравоохранения эмес, ал министр жөнүндө эме исполнитель, өкмөт, пока еще өкмөт иштеп турган өкмөттү. Жок, мен айтып коюп атам. Өкмөт тез арада коомчулуктун морекини ачыкка чыгартып кылып аткан иштер жөнүндө маалымат берсин. Экинчиси, эми өкмөт маалымат бердим. Мен дагы жана эме мындан да катуу радикальный эмеге эметем. 17-жылы Атамбаевдин ордунда болбой калган көрүп, коррупцияга маалып, таптакыр тескери алып бараткан көрүп, биз инициативный группа менен теневой правительство деп түшкөнбүз. Мына ошо теневой правительствонун жетекчиси кылып мени шайлашкан. Көмүскөдөгү өкмөт кылып. Ана ошондо биз сунуштарды бере баштаганда ошондо бийлик чочуп кетип, бизди ажыраткан аракет кылып, бирок биздин эмелердин баарын кабыл ала баштаган. Болбосо давайте анда азыркы өкмөттү кетирсин. Мына ошол результат киргизели. Могу иштебеген өкмөттү кетирип, элдин убагына калбасын. Азыр шайлоого чейин бир жакшы эл ишенген өкмөттү президенттин колунда эмес бул. Президенттин полномочиясы бар. Бирок президенттин азыр авторитети жетет. Президент азыр ошол экинин баарын калчып аткан президент эле. Президентке кайрылып калалы. Могу өкмөттү кетирүүгө аракет кылгыла.
тез аранын кетиргиле дагы азыркы шайлоого жаңы өкмөт, технический өкмөт келсин. Профессионалдардан турган, интеллектуалдар келип туруп, ошол өкмөт келип кырдаалды алып, анан о азыркы кырдаалдардан алып кетет. Болсо бизди чоң проблемалар күтүп турат. Мен кооптондурат. Рахмат.